Ош облусунун прокурорунун орун басары Төрө Кожошов эртең 11 сентябрда жерге берилет. Бул тууралуу анын айылдаштары аймактык кабарчыга билдирди. Маалым болгондой, маркум атасынын Жаңы Арык айыл өкмөтүнүн Таш Арык айылындагы үйүнөн акыркы сапарга узатылат. Төрө Кожошов 2 жылдан бери Кара Суу районуна караштуу Шарк айыл аймагынын Медресе айылынын Алиханов көчөсүндө жашап келген. Аталган көчөнүн башчысы Нуралы Зулпукаровдун айтымында, прокурордун орун басары өз үйүндө асынып алган. Мени милиция кызматкерлери кошунаң асынып алыптыр деп чакырышты. Милиция кызматкерлери менен бирге барып, анын мойнунда жиптин изи бар экенин өз көзүм менен көрдүм. Милиция кызматкерлери маркумду сүрөткө тарталы деди эле, туугандары макул болгон жок, деди Зулпукаров. Ал эми маркумдун жакын досу Калил Ташиев өлүмгө жүрөк оорусу себеп болгонун айтты. Мен досум кайсыл жакка жетекчи болуп барса, ар дайым куттуктап турчу элем. Каза болгонун укканда дароо келдим. Досум жүрөк оорусунан улам каза болуптур, деди ал. 54 жаштагы Төрө Кожошовдун артында 5 уулу, 1 кызы калды. Анын денеси бүгүн 10 сентябрда эртең менен өзү жашаган үйүндө табылган.